Өткөн аптада Кыргызстанда тынбай жаан жаап, айрым жерлерде сел жүрдү. Муну интернет колдонуучулары Ирандагы согуш менен байланыштырып жатышат. Ирандыктар Эмираттардагы климаттык орнотмолорду жок кылгандан кийин биздин климат кайра кадимки нукка түшүп жаткандай сезилип жатабы? Кыргызстанда 2025-жылдагыдай кургакчылык эсимде жок. Ар дайым жазында жамгыр жаап, тоолорго кар түшүп, суу сактагычтар толчу. Кыргызстандыктар эле эмес, мындай пикирди Дагестандык, Өзбекстандык, Казакстандык, Түркия жана башка өлкөлөрдүн жарандары билдирип жатышат. Анткени алар дагы тынбай жаан жаап, күн салкындап калганын айтышууда. Ал эми Дагестанды суу каптады. Бул окуялар Иран, Американын метео станцияларына сокку ургандан кийин башталдыбы? Чын эле Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Аравия, Иордания жана региондун башка өлкөлөрүндө Американын аскер базалары жайгашкан. Тастыкталбаган маалыматтарга ылайык, ал жерлерде метео станциялар да бар. Алар аба ырайы тууралуу маалыматтарды чогултуп, аскер операцияларды даярдаганы керектелет. Бирок атайын куралдар колдонулуп, климатка таасир этери боюнча далилдер жок. Бул теориянын жайылышына Ирандын мурунку президенти Махмуд Ахмадинежадтын сөздөрү дагы себеп болууда. 2011-жылы ал батыш өлкөлөрү булуттарды уурдап, Иранды кургакчылыкка учурап жатканына айыптаган. Бул тууралуу бир катар дүйнөлүк басылмалар жазышкан. Бирок окумуштуулар бул дооматтарды четке кагып, мындай болушу мүмкүн эместигин билдиришкен. А бирок жанды жасалма жол менен жаадырган технология бар. Аны Эмираттарда, Сауд Аравиясында, Ирандын өзүндө да көптөн бери колдонулат. Учак атайын химиялык заттарды булуттарга чачып, жаанды чакырат. Бул сыр эмес. Ачык эле долбоорлор жарыяланып ишке ашып келет. Биз тапкан маалыматтарда бул ыкманы бүтүндөй мамлекетке каршы колдонууга мүмкүн эместиги жазылган. Ошондой эле Ирактык метеорология кызматынын өкүлү Амир Аль-Жабери булуттарды уурдоо тууралуу билдирүү илимий жактан такталбаганын айткан. Ал согушка чейин эле 2026-жылдын жазы жаандуу болорун белгилеген. А Кыргызстан боюнча 2024-жылы чыккан пробундун изилдөөсүн таптык. Анда дагы Кыргызстанда алдыңкы 50-60 жылдыкта жазында жаандын көбөйүшү божомолдонгон. А сиз кандай ойлойсуз? Жасалма жаан чакыруу технологиясы региондун климатын өзгөртүүгө таасир этеби? Комментарий жазыңыз.